Энергетика министрлигине караштуу энергокомпаниялар менен мекемелер 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгын чыгарган коллегия өттү. Анын жүрүшүндө энергетика министринин биринчи орун басары Эмилбек Исманов, министрликке караштуу ведомство ишканалардын жетекчилери жыл башынан берки аткарган иш пландары тууралуу баяндама жасады. Энергетика министри Талайбек Ибраев күз-кыш мезгилине карата даярдык иштеринин сапаттуу жана өз убагында аткарылышын, бул боюнча жоопкерчилик каралаарын жетекчилерге эскертти. Быйылкы жылга коюлган пландарды өз убагында аткарып, долбоорлорду ишке ашыруу, керектөөчүлөргө электр энергиясын берүүнүн сапатын жакшыртуу маанилүү экени баса белгиленди. Октябрь айынан баштап ошо кыш мезгили башталат, ошого чейин биз ремонт иштерин бүтүрүшүбүз керек. Быйыл ушу бир эле улуттук электр тармактарын алып көрсөк, ошо кышка даярданганга жана капиталдык курулуштарга энергия секторунан 3 миллиард сом жумшалып атат да. Көмөк чордондорубуз бар, 110 киловольттук көмөк чордондор. Ошого 7 трансформатор келет, Кудай буйрса, ошонун баарын орнотуп. Анан өзүңөр билгендей, биз ушу жылдын башында Дүйнөлүк банктын эмеси менен каржылоосу менен 1000ге жакын трансформатор алып атканбыз. Анын ичинде 500 000 счетчигибиз бар. Анан бир 300 километр кабель бар, сип проводдор. Ошонун баары бүгүнкү күндө жаз мезгилинде келишим түзүлүп, ошол оборудованиянын баары келип атат.